Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен деген себеби Орозо майрам. Анын үстүнө бир туугандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда майрам деген биздин жакшынакай болгон бийчи кыздарыбыз келип отурат. Аттары да майрам. Мына ушул Орозо майрамында келип, маанайыбызды көтөрүп, майрамдык маанайды түсүп аткан мына ушул майрам кыздар өзүбүзгө өзүбүз бир кол чаап коелучу кана. Азамат, кош келипсиздер, кош келипсиздер. Мына ушул майрам бийчилер тобу, ошондой эле мына ошол бийчилер тобун үйрөтүп жүргөн Момунтаева Наргиза хореограф 20 жылдан бери анан кызы Бакытова майрамды конокко чакырганбыз. Анда бир кол чаап коюңуздар өзүңүздөр гана. Алдыңыздарга кол чабуулар менен Момунтаева Наргиза Бакытова майрам. Жакшы майрам учурунда келген экенсиздер. Орозодо эмне тилек кылган болсок ошону Кудай кабыл кылсын деп ушул тилек кылат экенбиз. Жакшы ай майрам мынакей майрам деп абдан Орозо айында дагы мусулмандардын майрамы деп мына сиздердин жакшынакай кылып бийчи кыздарыңыздарды, келечектеги биздин келечегибиз, биздин муун ушулардын баарын тарбиялап, өстүрүп, бир жакшынакай кылып, кооз кылып, кийинтип алып бүгүн алып келген экенсиз. Дагы бир жолу сизге рахмат. Ден соолуктар кандай? Жакшы. Сонунбу? Бийчилердин ден соолуктары жакшы болот да. Бийчилердин ооба, ден соолугу жакшы болот. Себеби дайыма кыймылдап турат. Досторго мен деле тамашалап өзүмдүн курагымдагыларга айтып калам, ой белим ооруп калды, мойнум ооруп калды, могул жерим массаж кылат. Ой, массаж кылбай эле көп эле кыймылдай бере турган болсоң күндө массаждын да кереги жок. Кыймыл ден соолукка абдан пайдалуу. Эмне жаңылык? Жаңылык ошо кыздарыбыз көбөйүп атабыз. Ачылганыбызга бизде жаңы төрөлдүк деп айтсам болот. Ачылганыбызга аз эле болду. Жылдан жылга көбөйүп атабыз. Майрамкалар деп коебуз биз. Майрамкалар көп болсун. Өзү башталышынан баштайлы. Эми эмне жаңылык деп сурап атканымдын себеби өзүңүздүн баягы жекече жаңылыгыңыз дегеним, настроениеңиз кандай, Орозодо кандай болот, кыйналбай орозо кармап атасызбы деген ойдо баягы жаңылыкты сурадым эле. Анан эми жалпы өзүңүздүн майрам жөнүндө сурай турган болсок, канча болду дегеле ушул өзүңүз 20 жылдан бери хореограф болуп бий үйрөтүп жүргөн болсоңуз, кыздарыбыздын үйрөтүп келатканыңызга канча 20 жыл болду дегеле өзү же азыраак убакыт болду, канча жыл болду ошондо? Кыздарды үйрөтүп келатканыма 10 жыл болду. Группаны ачканга 3 жыл болду. Эки баланы төрөгөндөн кийин ойлогом, бийлебей деле калам го депчи, бирок кызым майрам төрөлгөндөн кийин мама мен бийлейт элем, мени үйрөтчү дегенинен кайра бий баштап кеттим. Анан кийин кызым өзү мындай элге чыккысы келет да. Элге чыккысы келет. Анан кызымдын максаты менен эле майрам группа ачылып калды. Чоңойгондо жакшы кыз болуп, апасынын кадырын билип, ушул кыйынчылыктарды сезе билип, анан чоңойгондо жакшы бийчи кыздардан болушуңа тилектешмин. Бийлегенди жакшы көрөт турбайсың, туурабы? Ооба. Кандай бийлерди бийлеп атасың? Индийский, испанский, рок-н-ролл, мөлмөлүм. Мөлмөлүм деген да бий барбы? Ооба.
кара жорго сыяктуу же ал башка? Кыргызча би. Түшүндүм, мөлмөлүм деген бийдин аты да мөлмөлүм деп. Сен жакшы экенсиң анда. Мындан кийин кыргыздын бийлеринин аттары менен өзүнчө бий боло турганда кылып кийин ойлоп тап. Апаңдан дагы күчтүү болуп, кыргыздын мондай деген бийин бийлебейли, мындай деген бийин бийлебейли деп чет өлкөлөрдө суктана турган бийлерди ойлоп тапкан кыздардан болосуң, Себеби эми өсүп келаткан кыздар да чоңоюп. Мектепти кандай окуп атасың? Бийди го жакшы экен. Жакшы, 5-ке окуйм. Кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Алипе, математика, жазуу, алипе, дептер. Эми чыныңы айтчы, кайсы сабак жакпайт? Жакпаган чынын айтсаң. Иә. Бүт бар эле жагат. Баары эле жагабы. Мен мисалы математиканы жакшы көрчү эмесмин да. Математикада чыгара албайт элем, башым жетпей кыйналат элем. Чын айтса, кайсы сабак Чын жакпайсыз сабагынан айтчы, кайсы сабакты жакшы жаман көрөсүң? Же баары эле. Айта бериштик. Эми кыз балдар өзү сабакка жакын болот да, жакшы сабактарды окуп. Анан кыздарды майрам деп мен мына бияктан окуп калдым. Кызыңыздын атынан аталып атат да ошондо майрам деп, Ооба. Майрам күнү мындай түзүлгөн окшойт деп түшүнүп атпайм мен көрсө. Эми ушул сиздердин келип аткан, үйрөтүп атканыңыздарга канча кыз үйрөнүш керек, канча жаштан үйрөнүш керек, жолдору кандай? Ушуну элге түшүндүрүп койсоңуз жакшы эле. Өзүңүз айткандай, кызым майрам түрткү болду, ачылышына кызым атынан коюлуп калды майрам деп. Анан бизде 3 жаштан баштап 60, 70, 80ге деле келе берсе болот. Сиз келсеңиз сизди дагы бийлетип коебуз, аябай сонун. Бийлебеген адам биздин студияда бийлеп кетет. Биз эч качан шыгы бар, шыгы жок деп бөлбөйбүз. Шыгы жокторду 1 жыл үйрөтөбүзбү, 2 жыл үйрөтөбүзбү, 3 жыл үйрөтөбүзбү, үйрөтөбүз. Акыркы результаты жакшы болот да. Негизгиси өзү жакшы көрсө. Эмне болсо да, кандай куракта болбосун, ушул бийлегенди жакшы көрсө болду, калганын үйрөтөбүз. 80% ошол кишиден зависит этет. Канчалык жакшы көрөт бийлегенди, 20% бизден эле. Аракеттен келип чыгат. Аракеттен келип, бүт баары аракеттен келип чыгат. Бизде эле конкурстарга келгенде арасында бий кошуш керек болуп калып, аябай аракеттен жүрүп, кийин конкурстун учуруна келгенде аябай эле бийчи болуп калганбыз. Көрсө, аракет керек экен. Майрамда эле орусча айтканда хореографияда выворотность деп коет. Кыздар келет, аябай жакшы осанкасы менен, майрамдын выворотности аябай жакшы деп да айта албайм, бирок бул аябай бийлегенди жакшы көрөт да. Ошонусу менен бул бийди бат эле жаттап алат, бат эле бийлеп кетет. Анан кийин көп элге чыккысы келет да. Эл карап турганда көп бийлегиси келет. Ошол нерсеге баягы биздин эмебиз бар турбайбы, ичибизде, биздеги ошондой нерсе элдин алдына чыкканда тим эле койкоңдоп калабыз го. Бийлегенден кийин мындай бир таттуу тамак жегендей болуп калат да. Анда келиңиздер, бир сыйра бир нече секунд рекламалык баягы тынууга көңүл буралы, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Жакшы, майрам учурунда келген экенсиздер. Орозодо эмне тилек кылганбызбы, ошону Кудай кабыл кылсын деп ушул тилек кылат экенбиз. Жакшы ай, майрам, мынакей майрам деп абдан орозо айында дагы мусулмандардын майрамы деп мына сиздердин жакшынакай кылып бийчи кыздарыңыздарды, келечектеги биздин келечегибиз, биздин муун, ушулардын баарын тарбиялап, өстүрүп, бир жакшынакай кылып, кооз кылып, кийинтип алып бүгүн алып келген экенсиз. Дагы бир жолу сизге рахмат. Ден соолуктар кандай? Жакшы. Сонун. Сонунбу? Бийчилердин ден соолуктары жакшы болот да. Бийчилердин ооба, ден соолугу жакшы болот, себеби дайыма кыймылдап турат. Досторго мен деле тамашалап өзүмдүн курагымдагыларга айтып калам, ой, белим ооруп калды, мойнум ооруп калды, могул жерим массаж кылат. Ой, массаж кылбай эле көп эле кыймылдай бере турган болсоң күндө, массаждын да кереги жок, кыймыл ден соолукка абдан пайдалуу. Эмне жаңылык? Жаңылык ошо кыздарыбыз көбөйүп атабыз. Ачылганыбызга бизде жаңы төрөлдүк деп айтсам болот. Ачылганыбызга аз эле болду. Жылдан жылга көбөйүп атабыз. Майрамкалар деп коебуз биз. Майрамкалар көп болсун. Өзү башталышынан баштайлы. Эмне жаңылык деп сурап атканымдын себеби
өзүңүздүн баягы жекече жаңылыгыңыз дегеним, настроениеңиз кандай, орозодо кандай болуп, кыйналбай орозо кармап атасызбы деген ойдо баягы жаңылыкты сурадым эле. Анан эми жалпы өзүңүздүн майрам жөнүндө сурай турган болсок, канча болду деги эле ушул өзүңүз 20 жылдан бери хореограф болуп бий үйрөтүп жүргөн болсоңуз, кыздарыбыздын үйрөтүп келатканыңызга канча 20 жыл болду деги эле өзү же азыраак убакыт болду, канча жыл болду ошондо? Кыздарды үйрөтүп келатканыма 10 жыл болду. Группаны ачканга 3 эле жыл болду. Эки баланы төрөгөндөн кийин ойлогом, бийлебей деле калам го депчи, бирок кызым Майрам төрөлгөндөн кийин мама мен бийлейт элем, мени үйрөтчү дегенинен кайра бий баштап кеттим. Анан кийин кызым өзү мындай элге чыккысы келет да. Элге чыккысы келет. Анан кызымдын максаты менен эле Майрам группа ачылып калды. Чоңойгондо жакшы кыз болуп, апасынын кадырын билип, ушул кыйынчылыктарды сезе билип, анан чоңойгондо жакшы бийчи кыздардан болушуңа тилектешмин. Бийлегенди жакшы көрөт турбайсың, туурабы? Ооба. Кандай бийлерди бийлеп атасың? Индийский, испанский, рок-н-ролл, мөлмөлүм. Мөлмөлүм деген да бий барбы? Ооба. Кара жорго сыяктуу же ал башка? Чын эме мөлмөлүм деген бийдин аты да мөлмөлүм деп. Сен жакшы экенсиң анда. Мындан кийин кыргыздын бийлеринин аттары менен өзүнчө бий боло турганда кылып кийин ойлоп тап. Апаңдан дагы күчтүү болуп, кыргыздын мондай деген бийин бийлебейли, мындай деген бийин бийлебейли деп чет өлкөлөрдө суктана турган бийлерди ойлоп тапкан кыздардан болосуң, Себеби эми өсүп келаткан кыздар да чоңоюп. Мектепти кандай окуп атасың? Бийди го жакшы экен. Жакшы, 5ке окуйм. Кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Алипе, математика, жазуу, алипе, дептер. Эми чыныңы айтчы, кайсы сабак жакпайт? Жакпаган, чынын айтсаң. Иә. Бүт бар эле жагат. Бар эле жагат. Мен мисалы математиканы жакшы көрчү эмесмин да. Математикада чыгара албайт элем, башым жетпей кыйналат элем. Чын айтса, кайсы сабак Чын жакпайсыз? сабагынан айт, кайсы сабакты жаман көрөсүң? Же бар эле. Айта берештик. Эми кыз балдар өзү сабакка жакын болот да, жакшы сабактарды окуп. Анан кыздарды Майрам деп мен мына бияктан окуп калдым. Кызыңыздын атынан аталып атат да ошондо Майрам деп, Ооба. Майрам күнү мындай түзүлгөн окшойт деп түшүнүп атпайм мен көрсө. Эми ушул сиздердин келип аткан, үйрөтүп атканыңыздарга канча кыз үйрөнүш керек, канча жаштан үйрөнүш керек, жолдору кандай? Ушуну элге түшүндүрүп койсоңуз жакшы эле. Өзүңүз айткандай, кызым Майрам түрткү болду, ачылышына кызым атынан коюлуп калды Майрам деп. Анан бизде 3 жаштан баштап 60, 70, 80ге деле келе берсе болот. Сиз келсеңиз сизди дагы бийлетип коебуз, аябай сонун. Бийлебеген адам биздин студияда бийлеп кетет. Биз эч качан шыгы бар, шыгы жок деп бөлбөйбүз. Шыгы жокторду 1 жыл үйрөтөбүзбү, 2 жыл үйрөтөбүзбү, 3 жыл үйрөтөбүзбү, үйрөтөбүз. Акыркы результаты жакшы болот да. Негизгиси өзү жакшы көрсө. Не болсо да, кандай куракта болбосун, иши бийлегенди жакшы көрсө болду, калганын үйрөтөбүз. 80% ошол кишиден зависит этет. Канчалык жакшы көрөт бийлегенди, 20% бизден эле. Аракеттен келип чыгат. Аракеттен келип, бүт бара аракеттен келип чыгат. Биз деле конкурстарга келгенде арасында бий кошуш керек болуп калып, аракеттен жүрүп, кийин конкурстун учуруна келгенде аябай эле бийчи болуп калганбыз. Көрсө, аракет керек экен. Майрам деле орусча айтканда хореографияда выворотность деп коет. Кыздар келет, аябай жакшы осанкасы менен, Майрамдын выворотности аябай жакшы деп да айта албайм, бирок бул аябай бийлегенди жакшы көрөт да. Ошонусу менен бул бийди бат эле жаттап алат, бат эле бийлеп кетет. Анан кийин көп элге чыккысы келет да. Эл карап турганда көп бийлегиси келет. Ошол нерсеге баягы биздин эмебиз бар турбайбы, ичибизде, биздеги ошондой нерсе элдин алдына чыкканда тим эле койкоңдоп калабыз го. Бийлегенден кийин мындай бир таттуу тамак жегендей болуп калат да. Анда келиңиздер, бир сыйра бир нече секунд рекламалык баягы тынууга көңүл буралы, андан кийин сөзүбүздү улантабыз.
Пайызсыз жана күрөөсүз, насыяга, эмеректин түрлөрү, тиричилик техникасы жана килемдер. 15 мүнөттүк убакта биз сиздин үйүңүздөбүз. Альянс мебель 0702 50 55 99 0554 82 40 40. Сенсация! Впервые в Кыргызстане самые большие представители двух стран, заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов и неповторимый сатирик Кыргызской республики Борончук Кудайбергенов приглашают вас на свой совместный шоу-концерт, который состоится 19 июня в городе Ош в кинотеатре Кыргызстан, 20 июня в городе Джалалабад в театре имени Барпы и 21 июня в городе Бишкек во Дворце спорта имени Куджумкула. Концерт будет проходить на 3 языках – кыргызском, узбекском и русском. А также в нем примут участие известные певцы и юмористы страны. Справки по телефону 0703 33 66 22. Билеты уже в продаже. Келиңиздер, анда тыныгуудан кийин кайрадан көрсөтүүбүздү улантабыз. Дагы бир сыйра биздин көрсөтүүбүзгө азыр кошулган болсо бир сыйра сиздерге тааныштырып коелу. Бүгүн мына 20 жылдан берки хореограф Момунтаева Наргиза кызы Майрам менен бизде конокто. Ошондой эле Майрам демекчи, мына азыр тыныгуудан кийин Майрам бийчилер тобу бизге жакшынакай бийди бийлеп бизди көрсөтүүбүздү улантат экен, Кана, маэстро, музыканы берип койсоңуз, баштайлы. You wanna go for a ride? Sure, Dad. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde single girl in a fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your dolly. You're my doll, rock and roll. Feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky.
Өзгөчө мага астыдагы отурган 3 кичинекей курчак жакты өзүнө. Курчакка да окшош экен, өздөрү да кичинекей экен. Өзү кичинекейлердин баардык нерсеге өз ыңгайлуубуз, ошону айтып коеюн деген болчумун. Май кармаган бармагын жалайт деген кыргызда сөз бар эмеспи? Ушинтип отуруп алып эле өзүбүздү өзүбүз реклама кылып коймой дагы жолу мындай бир кыргыз ошону пайдаланмайынча болбойт да такырчы. Ошон үчүн жакында мына ошо орозо бүткөндөн кийин 19-июнда Ош шаарынын Кыргызстан кинотеатрында, ал эми 20-июнда болсо Жалал-Абадтын Барпы театрында Кривое зеркалода катышып жүргөн өзбек элинин эмгек сиңирген артиси Обид Асамов менен кыргыз элинин аябай алып артиси Куудулуу Борончу Кудайбергенов экөөбүздүн биргелешкен чоң шоу программада концертибиз Ошто 19-ында, 20-сында Жалал-Абадта, ал эми 21-inde болсо Бишкекте болот. Мына ушуну сиздерге эсиңиздерге салып коеюн. Ал эми мүмкүн болсо камераны чоңураак кылып туруп, мындай жакыныраак кылып туруп көрсөтүп койсоңор, абдан жакшы балдардан болосуңар. Рахмат. Мына эми өзүбүздүн кыла турган ишибизди дагы мына ушинтип алдыдагы ушинтип максат коет экенбиз да. Мына мен дагы максат коюп, ошо орустардын Кривой зеркалосуна барып чыгайын деп, мына ушул жигитти чакырып, ошону менен бир чогуу иштейин деп аракет кылып атам. Сиздин келечектеги максатыңызды айтпайсызбы, кандай дейсиз? Кандай максаттарды коюп атасыз? Биздин максаттар аябай көп. Мен өзүм максат койгонду аябай жакшы көрөм. Балдарымды да үйрөтөм максат койгонду, биге келген кыздарды дагы үйрөтөм максат койгонду. Биздин максатыбыз көп бололу, көбөйөлү. Майрам студиясы бир эмес, 15 чакты болсо деп ойлойм, бир 5 жылдын ичинде. Анткени ата энелер көп суранышат, микрорайон жактан ачпайсыңар, бияктан ачпайсыңар, алып барган киши жок депчи, жакыныраак депчи. Анан кийин максатыбыз ошо 5 жылдын ичинде 15 студия ачам деген максатым бар. Жакшы. Ошондо азыр жалпы саны канчага жетти? Азыр жалпы саны студияда бир 50 кишидей бар. 50 кишидей. Ар кандай курактагы? Ар кандай куракта. Ошонун 25и кичинекей балдар, 25и чоң. Бизде айтпадымбы, 50-60та деле келе берет. Төрөгөндөн кийин аялдар өзүбүздү таштап коебуз, анан кийин өзүн таштабасын деп максат коюп, алар бизге келип бийлеп, арыктап, супсул болуп кетишет бизден. Ден соолук аябай пайдалуу. Бул жагынан кошулам сизге. Анан мисалы биздин курактагылар барса, эмне бийлеши мүмкүн? Көбүнчө азыр деген флешмоб деген модага кирип атат. Бизге флешмоб коюп бергиле дейт. Анан кандай бийлер сиздерге жагат деп мен биринчиден сурайм. Биз жаш кезде деген бул бийди бийлечибиз деп айтып калат. Өзүнө жаккан бийди коюп бергенге мен аракет кылам. Анан кээде алардын характерин карап өзүм кошуп коем. Анан кийин аябай жагып эле кетишет. Анан кийин вальска аябай көп келишет. Жаңы үйлөнүп аткандар аябай кооз вальс бийлейбиз деп келет. Биздин көп атактуулардын баары бизден вальс үйрөнүп кетишти. Ошо атактуулардын баары ошол бийди сизден үйрөнүп атат экен деп угуп, мен жубайым дагы барып сизге бийлейм деп атат. Келиңиздер. Анан кийин ким менен вальс бийлегиси келип атат экен мен билбейм, бирок иш кылып мен ошо сурап атканым биздин курактагылар эмне бийди бийлеши мүмкүн деп атканым ошол да. Сиздерге сиз ойлойм, сиз ар кандай бийди бийлей бересиз. РСЖге вальсты аябай жакшы бийлейт. Жакшы бийлейт деп ойлойм, бирок сизге деген Макарена деле коюп бере беребиз. Гам стайлде бийлей бересиз деп ойлойм, анткени сиз өзүңүз тамаша көй кишисиз да, анан кийин сизге бүт эле бий жараша берет деп ойлойм да. Рас айтып койбодуңуз, бийге барганда сурайын, гам стайды бийлеп бер, Макарена бийлеп бер деп экөөбүз чогуу бийлеп. Ал сизден үйрөнүп келсе, мен бияктан үйрөнүп дегендейчи. Сиздерди карап канчадагы адамдар сиздерди карап, ушул возрастта бийлесе болот экен деп көп адамдарга мындай бир кандайдыр бир максат койгонго да жардам бересиздер да. Анткени атактуу адамдарды көп карашат да, кандай кийинишет, кандай жүрүшөт, кандай бийлешет. Анан биз деген өзүбүз туура жүрсөк, өзүбүз мындай өзүбүздү алганды алып жүрсөк, сиздер да бийлесеңиз көп адамдар 50 жашта, 60 жашта дагы келсе болот турбайбы деп көп адамдар дагы бийге жазылып, ден соолукторун чыңдап калабы деп ойлойм да. Бул абдан жакшы. Сиздин бул сөзүңүзгө аябай кошулам. Себеби дегенде чет өлкөлөрдө биз көрүп жүрөбүз, кинолорду дагы көрүп жүрөбүз. Ушул курак 50ден ашканда көбүрөөк
кыймылдап көбүрөөк бийлеп 60-70ке барганда биз азыр кантип бийге барабыз деп кайра ошол учурда бийге барып ошону шылтоосу менен бийлеп турса бул аябай жакшы. Анткени адам бир нерсени өзүнүн жоопкерчиликти мойнуна алып алса ошону кылат да. Ооба. Мен эсимде мисалы айылга барып калсам раматтылык атам тирүү кезинде уйду кубалап, тияка кубалап, буяка кубалап, уйду тоса албай атса, мен бер жакта турсам, бирөө атчан өтүп барат, мен тамашалап атат. Эй, артист, атаңа жардам бербейсиңби уйду тосушуп деп анан мен тамашалап мынтип койдум. Ой, ошо уйдун жардамы менен ары бери жүгүрбөсө жүгүрбөй атат депчи. Анткени ошо адамга эгерде бий көңүлүнө туура келе турган болсо, ошонун шылтоосу менен кыймылдап турса, бул аябайдан жакшы. Мен бул нерсеге аябай көп кошулам. Анан кийин көпчүлүк көрүп отуруп, азыр мындай ойдо болушу мүмкүн да бизди көрүп отуруп. Канча болду экен эмгек акысы, биз канча убакытта барышыбыз мүмкүн, кайсы убакыттарда бара алабыз, канча убакытка чейин. Анан 1 сааттык же 2 сааттык болобу, убактылар кандай болот, эмгек акылары кандай болушу мүмкүн. Ушул нерсеге элдер кызыгуу көп болот да. 1 айда канча болотпу? 1 айда азыр биз кичинекей балдар мурун болсо 1 сааттан эле бийлешчи, бирок аз болуп калат экен. Балдарды көтөрүш керек деп чечтим. Анткени 1,5 сааттан заниматься этебиз. Бир жумада 3 жолу келишет, анан кийин 1 айда 1500 сом төлөшөт. Анан кийин индивидуальный занятие деп коебуз, андай дагы бар. Анда 1 саатына 500 сом төлөп келишет. Алар аз убакытта үйрөнүп кетишеби? Алар 5-6 занятияга эле келет. Флешмоб деп келишет, аларга определенный эле бий коюп беребиз, болду. Анан кийин бирок бизде көбүнчө флешмоб эле койгула деп келишет. Анан кийин калып калышат да бизде. Менин бир эже байкелерим бар, 50 жаштагы. Аябай аларды көргөндө мен сыймыктанам. Бир эле жолу танцага келишти, бий коюп бер депчи. Ошондон кийин азыркы убакытка чейин келишет, уже 2 жыл болду келгенине. Анан кийин ар бир үй бүлөдө байкебиз 50гө чыкканда баары чогулуп бийлеп беришет да, достор. Баары окшош кийинип, конокторду тосушат. Анан мен аларды көрүп аябай сыймыктанып, аябай көтөрүп, анан кийин канча саатым болсо да андан дагы көбүрөөк иштеп, көбүрөөк көргөзүп, мындай өзүм аларды үйрөткүм келет да, аябайчы. Анан уже канча болду? 2 жылдай болуп калды, уже бир бий кел деп келишкен, бирок уже 2 жылдан бери келип турушат. बड़ सहरीली अख मारे, कम सुन कमरिया सा
दंगल करूंगी भूखे शेरों से खेलूंगी मैं मक्खन जैसी हथेली पे चलते अंगारे ले लूंगी मैं हाय गहरे पानी की मछली हूँ राजा घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूँ मैं हाय जानलेवा जलवा है देखने में हलवा है जानलेवा जलवा है देखने में हलवा है प्यार से भरोसा दूंगी टूट ले जरा ये तो ट्रेलर है पूरी फिल्म दिखाने आई हुस्न की तीरे से बीड़ी चिलम जलाने आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई Мына абдан жакшы бийлеп беришти кыздарыбыз. Мына дагы бир бий бийлеп беришет, буюрса. Дагы мына ушундай ар түрлүү бийлерди көрүп бүгүн мындай эс алып отуралы. Анан өзүңүзгө кайта келип эле өзүңүзгө бир эки суроо. Убакыт деген билинбей эле өтө берет, убактыбыз деле өзү аяктап баратат. Убактыңыз кандай болот? Бөлүштүрөсүз? Үйдөгү, үй бүлөлүгө, аял заты көбүрөөк убакыт бөлүш керек. Жумуш, анан ар кайсы курактагы баягы бийлей иштеп аткандарды келип үйрөтүп атпайсызбы туурабы? Аларга канчалык убакыт кетип калат? Анда мындан тышкарыда кандай өзүңүздүн мындай бир иштеген иштериңиз барбы, балким кесибиңиз, башка да бир кесиптер барбы дегендей? Өзүм бизнесмен заниматься этем. Анан кийин көп суроо беришет, кантип жетишесиз? Үйдөн дагы азыр Instagram деген бар да. Үйдөн дагы балдар менен дагы, бийден дагы, офистен дагы, анан кийин той топурда бар, аякта да болуп каласыңар, кантип жетишесиңер деп көп суроо беришет. Мен бүт баарын еженедельникке жазам. Эсе мен эртең менен баштап 8-де буну кылам, 9-да бул, анан кийин 11-де танцы, 12-де офис деп жазбасам мен чынында жетишпей калам. Баарын жазып, бир жуманыкын еженедельникке жазып турсам мен баарына жетишем. Сөзүңүз айткандай убакыт деген азыр аябай эң баалуу нерсе убакыт бул азырчы. Ден соолукту туура тамактансак, спорт менен машыксак, ден соолугубуз дагы жакшы болот, көп жашайбыз да. Акча табабыз десек, иштесек акча дагы табылат. Бирок убакыт деген бул аябай кайра артка келе албайт да. Ошон үчүн мен ар бир убактымга баа берип, ар бир убактымды жазып турам. Дей бересиз го, бирок убакыт өтүп кетет. Ооба. Ошон үчүн бүт баарын жазып турганда мен баарына жетишем. Балдарга да кечинде келгенде атайын выходнойдо ошо балдарга деп, ошо балдар менен болгонго аракеттенем да. Көбүнчө бийди мындай көбүнчө хобби деп коем да, анткени 70% мен офисте иштейм, 30% танцыга келип, мен 2 кызым бар, 10 жаштан баштап чоңойтуп, азыр бир кызым уже бир балалуу болуп калды, бирок бийлердин баарын үйрөткөн ошо 2 кызым Гүлниза менен Сакал үйрөтөт. Мен келип эле үстүнөн карап эле жетектеп турам. Окуучуларыңыз дагы жакшы баягы үйрөнүп, ошондой деңгээлге жетип калыптыр. Деңгээлге 2 кызым бар, ошондой деңгээлге жетип калып, мага жардам берип турушат. Мен оң колум деп коем, алар жок болсо мен жетишпей калмакмын мүмкүн. Кудай таала мага ошо 2 кызды берип койсо керек, мага жардамдашсын деп. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Андан тышкары эми окуулары кызыбыздын эми баягы бийди жакшы көрөт экен, бирок окууну дагы албетте биринчи кезекке коюп туруп окуса, андан кийин калган ийгиликтерге жетише беребиз. Максаттарыңыз ушул эле хореограф болгондон кийин эле бий жагынан экен да. Же башка дагы бизнес жагынан дагы максаттар барбы? Мен чын айтканда максатым көп жардам бергим келет. Ошо бизнес деп атпайм, ошо офис менен биз детский домго барып жардам бердик, андан кийин акылынан жардам бергим келет да. Эси мен акчалай барып жардам берип койсом, ал акча деген бүгүн болот, эртең жок. Мен ошол адамдарды тренинг өткүм келет да. Мен жардам берсем, оюн оңдосо, бүт баары ойдон кетет да. Анын өзүнө максат койгонду ар бир бала билсе, ошондой тренингтерди вообще школдон өткөрсө дейм да. Биз максатты атпайбыз, максатты көп кичинекей кезимде апам айтып койчу, тилен, көптү сура. Мен кичинекей кезимде ушул үйдү сурагам, ушунча балам болсом, 4 бала болсом деп сурангам. Ошонун баары болду. Мен апам айтып калат, эмнеге мен көптү сураган жокмун? Сен азыр кандай максат коесуң, ошол максаттан дагы көп кой деп
деп айтып калат да. Мен ошол нерсенин баары ошо бийге келгендерге, өзүмдүн жакындарыма айтам, максат койсок ошол максаттардын баары жетсе болот экен. Кудай таламан эмнени сурансак баары келет экен депчи. Мен максаттарым ошо элдерге жардам бергим келет, көп жумуш таппагандарга жардам бергим келет, аял затына жардам бергим келет, сулуу кайсы жагынан билбейм, аялдардын көп мындай төрөгөндөн кийин өзүн бош коюп коюшат го, ошо өздөрүн кармап сулуу жүрсө экен дейм, кичинекей балдар деген өзүн туура ойлосо экен дейм. Мен көп ата энелерге айтам, биз эртең менен машыксак, биздин балдарыбыз да машыгат, биз машыкпасак, алар да машыкпайт. Биз туура эмес тамактансак, биздин балдарыбыз дагы туура эмес тамактанат. Биз туура тамактансак, биздин балдар карашат депчи. Ошон үчүн биз ар бир адам өзүнөн башташ керек экен да. Туура. Бул сөзүңүзгө мен 100% кошулам. Себеби дегенде, балдарды мындай кылбайсың, тигиндей кылбайсың деп эле, ага биз өзү үлгү болсок. Топ-туура. Ошолго жараша уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деп коет эмеспи. Эми эртеден бери бизди теледен көрүп аткандар, бийлеп аткан окуучуларыңызды көрүп атат. Анан өзү кандай бийлейт болду экен ой болуп атат. Себеби дегенде ар кандай музыка болуп калса ошого ылайыктуу бийлеп коюшуңуз да мүмкүн да. Ошон үчүн бир музыка коелу кичине бир аз ошого ылайыкташтырып, бир бийди, бул шоу программа болгондон кийин өзүңүз да ошону көрсөтүп кой болсоңуз болбойт. Анткени кыздарды көрүп атабыз, анан аны өзү үйрөтүп атабы экен дешип, менин кулагыма шыр атышпайбы бияқта отургандар. Ансанда кана бир музыка даяр болсо, бир музыка коюп кой, кандай музыка болсо деле, эми биринчи болгондон кийин азыр Жакка жакка чыгып. Calabrese non è un mambo piemontese, ma hey mambo, no, non è tarantella, hey mambo, non voglio mozzarella, no, mambo italiano, prova ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà. Hey compa, si dà il giorno a tutto spiano, cambiando sempre l'italiano, ma con il suo mambo, lei continua sempre imperterrita a cantar soltanto. E da noi sempre restata col suo mambo. Өзүңүздүн бийлегениңизди көрүп туруп, мынакей жакшы бийлейт экен эжекебиз дешип калышты. Мына ушинтип бийлеш керек экен. Дүнүйөлүк баары бир практикадан ошол бийлерден аласыздар бийлерди, бирок кошумчалап өзүңөрчө дагы бийди кошосуңар. Мындай ырчылар ыр жазгандай эле да. Бир илхом келет да. Музыка укканда уже бир бийди көзүңө көрөсүң. Анан ошол бийди деген кыздарга дайыма айтам, мен бийлегенде видеого тартып алга депчи, эртең унутуп коем депчи. Ошон үчүн бий койгондо мен музыканы уккондо эле мен көзүмө ошо бийлер көрүнө баштайт. Ошо көрүнгөн бийлерди мен коем да өзүм. Ар бир бийди мен ар кайсы жактан албайм, өзүмө кандай ой келсе ошондой кылып коем. Азыр болсо биздин дагы кичинекей Майрам бийчилер тобунун кыздары кыргыз бийин тартуулап берет. Еттин көркү нур менен, абелдин көркү кур менен, исиген сулуу мөлмөлүм белгилүү болсун ыр менен. Экилемиң кызыл гүл ачылгандай мөлмөлүм, бир карасаң жүрөк от чачылгандай мөлмөлүм, маңдай чачың баргалаң жибегиндей мөлмөлүм, сенин ышкың баланына тилегиндей мөлмөлүм. Өтүңдүсүң өзгөндүн күрүчүндөй мөлмөлүм, созулганың зергердин күмүшүндөй мөлмөлүм, майың деген жоргонон жүрүшүндөй мөлмөлүм, гүлзар кылчы жүрөктүн агакшып жаткан жырларын, 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 гүлзар кылчы жүрөктүн агакшып жаткан жырларын.
Мына абдан жакшы бийлеп беришти кыздарыбыз. Мына дагы бир бий бийлеп беришет, буюрса. Дагы мына ушундай ар түрлүү бийлерди көрүп бүгүн мындай эс алып отуралы. Анан өзүңүзгө кайта келип эле өзүңүзгө бир эки суроо. Убакыт деген билинбей эле өтө берет, убактыбыз деле өзү аяктап баратат. Убактыңыз кандай болот? Бөлүштүрөсүз? Үйдөгү, үй бүлөлүгө, аял заты көбүрөөк убакыт бөлүш керек. Жумуш, анан ар кайсы курактагы баягы бийлей иштеп аткандарды келип үйрөтүп атпайсызбы туурабы? Аларга канчалык убакыт кетип калат? Андан мындан тышкарыда кандай өзүңүздүн мындай бир иштеген иштериңиз барбы, балким кесибиңиз, башка да бир кесиптер барбы дегендей? Өзүм бизнесмен заниматься этем. Анан кийин көп суроо беришет, кантип жетишесиз? Үйдөн дагы азыр Instagram деген бар да. Үйдөн дагы, балдар менен дагы, бийден дагы, офистен дагы, анан кийин той топурда бар, аякта да болуп каласыңар, кантип жетишесиңер деп көп суроо беришет. Мен бүт баарын еженедельникке жазам. Эси мен эртең менен баштап 8-де буну кылам, 9-да бул, анан кийин 11-де танцы, 12-де офис деп жазбасам, мен чынында жетишпей калам. Баарын жазып, бир жуманыкын еженедельникке жазып турсам, мен баарына жетишем. Сөзүңүз айткандай, убакыт деген азыр аябай эң баалуу нерсе убакыт бул азырчы. Ден соолукту туура тамактансак, спорт менен машыксак, ден соолугубуз дагы жакшы болот, көп жашайбыз да. Акча табабыз десек, иштесек акча дагы табылат. Бирок убакыт деген бул аябай кайра артка келе албайт да. Ошон үчүн мен ар бир убактымга баа берип, ар бир убактымды жазып турам. Дей бересиз го, бирок убакыт өтүп кетип атат. Ооба. Ошон үчүн бүт баарын жазып турганда мен баарына жетишем. Балдарга да кечинде келгенде атайын выходнойдо ошо балдарга деп, ошо балдар менен болгонго аракеттенем да. Көбүнчө бийди мындай көбүнчө хобби деп коем да, анткени 70% мен офисте иштейм, 30% танцыга келип, мен 2 кызым бар, 10 жаштан баштап чоңойтуп, азыр бир кызым уже бир балалуу болуп калды, бирок бийлердин баарын үйрөткөн ошо 2 кызым Гүлниза менен Сайкал үйрөтөт. Мен келип эле үстүнөн карап эле жетектеп турам. Окуучуларыңыз дагы жакшы баягы үйрөнүп, ошондой деңгээлге жетип калыптыр. Деңгээлге 2 кызым бар, ошондой деңгээлге жетип калып, мага жардам берип турушат. Мен оң колум деп коем, алар жок болсо мен жетишпей калмакмын мүмкүн. Кудай таала мага ошо 2 кызды берип койсо керек, мага жардамдашсын деп. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Андан тышкары эми окуулары кызыбыздын эми баягы бийди жакшы көрөт экен, бирок окууну дагы албетте биринчи кезекке коюп туруп окуса, андан кийин калган ийгиликтерге жетише беребиз. Максаттарыңыз ушул эле хореограф болгондон кийин эле бий жагынан экен да. Же башка дагы бизнес жагынан дагы максаттар барбы? Мен чын айтканда максатым көп жардам бергим келет. Ошо бизнес деп атпайм, ошо офис менен биз детский домго барып жардам бердик, андан кийин акылынан жардам бергим келет да. Эси мен акчалай барып жардам берип койсом, ал акча деген бүгүн болот, эртең жок. Мен ошол адамдарды тренинг өткүм келет да. Мен жардам берсем, оюн оңдосо, бүт баары ойдон кетет да. Анын өзүнө максат койгонду ар бир бала билсе, ошондой тренингтерди вообще школдон өткөрсө дейм да. Биз максат деп атпайбыз, максатты көп кичинекей кезимде апам айтып койчу, тилен, көптү сура. Мен кичинекей кезимде ушул үйдү сурагам, ушунча балам болсом, 4 бала болсом деп сурангам, ошонун баары болду. Мен апам айтып калат, эмнеге мен көптү сураган жокмун? Сен азыр кандай максат коесуң, ошол максаттан дагы көп кой деп айтып калат да. Мен ошол нерсенин баары ошо бийге келгендерге, өзүмдүн жакындарыма айтам, максат койсок, ошол максаттардын баары жетсе болот экен. Кудай тааламан эмнени сурансак, баары келет экендерчи. Мен максаттарым ошо элдерге жардам бергим келет, көп жумуш таппагандарга жардам бергим келет, аял затына жардам бергим келет, сулуу кайсы жагынан билбейм, аялдардын көп мындай төрөгөндөн кийин өзүн бош коюп коюшат го, ошо өздөрүн кармап сулуу жүрсө экен дейм, кичинекей балдар деген өзүн туура ойлосо экен дейм. Мен көп ата-энелерге айтам, биз эртең менен машыксак, биздин балдарыбыз да машыгат, биз машыкпасак, алар да машыкпайт. Биз туура эмес тамактансак, биздин балдарыбыз дагы туура эмес тамактанат. Биз туура тамактансак, биздин балдар карашат депчи. Ошон үчүн биз ар бир адам өзүнөн башташ керек экен да. Туура. Бул сөзүңүзгө мен 100% кошулам. Себеби дегенде, балдарды мындай кылбайсың, тигиндей кылбайсың деп эле, ага биз өзү үлгү болсок. Топ-туура. Ошолго жараша уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деп коет эмеспи. Эми эртеден бери бизди теледен көрүп аткандар, бийлеп аткан окуучуларыңызды көрүп атат. Анан
өзү кандай бийлейт болду экен деген ой болуп атат. Себеби дегенде ар кандай музыка болуп калса ошого ылайыктуу бийлеп коюшуңуз да мүмкүн да. Ошон үчүн бир музыка коелу кичине бир аз ошого ылайыкташтырып бир бийди бир бул шоу программа болгондон кийин өзүңүз да ошону көрсөтүп кой болсоңуз болбойт. Анткени кыздарды го көрүп атабыз. Анан аны өзү үйрөтүп атабы экен дешип менин кулагыма ышкырып атышпайбы биякта отургандар. Чансарында кана бир музыка даяр болсо, бир музыка коюп кой. Кандай музыка болсо деле, эми биринчи болгондон кийин азыр Жакка жакка чейин. Mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, no, 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 non è solo siciliano, non è calabrese, non è un mambo piemontese, ma hey mambo, no, non è tarantella, hey mambo, non voglio mozzarella, no, 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 mambo italiano, prova ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà, hey compa, si dà di giorno a tutto schiamo, cambiando sempre l'italiano, ma con il suo mambo, lei continua sempre imperterrita a cantar soltanto hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, no, 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 la storia è qui finita, non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo. өзүңүздүн бийлегениңизди көрүп туруп, мынакей жакшы бийлейт экен эжекебиз дешип калышты. Мына ушинтип бийлеш керек экен. Дүнүйөлүк баары бир практикадан ошол бийлерден аласыздар, бийлерди, бирок кошумчалап өзүңөрчө дагы бийди кошосуңар. Мындай ырчылар ыр жазгандай эле да. Бир илком келет да. А музыка укканда уже бир бийди көзүңө көрөсүң. Анан ошол бийди деген кыздарга дайыма айтам, мен бийлегенде видеого тартып алга депчи, эртең унутуп коем депчи. Ошон үчүн бий койгондо мен музыканы укканда эле мен көзүмө ошо бийлер көрүнө баштайт. Ошо көрүнгөн бийлерди мен коем да өзүм. Ар бир бийди мен ар кайсы жактан албайм, өзүмө кандай ой келсе ошондой кылып коем. Азыр болсо биздин дагы кичинекей Майрам бийчилер тобунун кыздары кыргыз бийин тартуулап берет. Беттің көркі нұр менен, белдің көркі құр менен, исиген сұлы мөлмөлім, белгілі болсын ыр менен. Екілемін қызыл гүл açılғандай мөлмөлім, бір қарасаң жүрек от шашылғандай мөлмөлім, маңдай чачың барғалаң жібегіндей мөлмөлім, сенің ышқың баланына тілегіндей мөлмөлім. Өтімдісің өзгендің күрішіндей мөлмөлім, созылғаның зергердің күмішіндей мөлмөлім, майың деген жорғанам жүрішіндей мөлмөлім, гүлзар қылчы жүректің ағақшып жатқан жырлырым, 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 гүлзар қылчы жүректің ағақшып жатқан жырлырым. Sekim baskan butundan, seydana monçok jıtыңдан, adam koygon butundan, ay kalempir monçok jıtыңдан. Çılga kuygan bal bolsang, içiminde yagan malınsam, çıga almay jatı oşondo, çını özüne bagınsam, çıgarıp koysang bororop, çırağın olup jagılsam, altın olup boynuna men akbarcan olup tagılsam.
окшоп көрүнүп койсоң бир жолу булуттан чыккан айга окшоп көрүнүп койчу бир жолу булуттан чыккан айга окшоп. Сенсация! Впервые в Кыргызстане самые большие представители двух стран, заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов и неповторимый сатирик Кыргызской республики Борончу Кудайбергенов приглашают вас на свой совместный шоу-концерт, который состоится 19 июня в городе Ош в кинотеатре Кыргызстан, 20 июня в городе Джалалабад в театре имени Барпы и 21 июня в городе Бишкек во Дворце спорта имени Куджумкула. Концерт будет проходить на 3 языках – кыргызском, узбекском и русском. А также в нем примут участие известные певцы и юмористы страны. Справки по телефону 0703 33 66 22. Билеты уже в продаже. Келиңиздер анда эмки жумада жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз, дагы жолугушабыз.